Бул спортубуздун аты стрит воркаут. Бул спорт менен уже 9 жыл болдум ашыгам. Бул элементти аты передний вис. Ушул элементке мен где-то 8 ай иштедим. Бул мен воркаутта эң жаккан элементим ошо передний вис. Передний вис на мизинцах. Азыр выход силовой на 2 пальцах. Сейчас я вам покажу один элемент, называется выход принца. Это в воркауте, он один тоже из сложных элементов. Бул бизде воркаутта эң сложный элемент, один из сложных, короче. Бул спортубуздун аты стрит воркаут. Бул спорт менен уже 9 жыл болдум ашыгам. Анан бизде стрит воркаутта статика бар, динамика бар. Динамика бул обороттор, а статика бул баланстар. Мисалы азыр элементтерди жасадык го, ошол статический элементтер стойка деген аттары бар, передний вис, ласточка деген бар, планштар бар. Мисалы мына балдарым азыр кылган элементтердин аты 360, там X-вылетер, лачгейнер деген элементтер бар. Ушул спорт менен уже 2014-жылда баштап мен машыгам. Анан уже командамда где-то 20 бала болчу. Көбү кетип калды. Анан азыр 3-өбүз калганыбыз ошол жердечи. И постоянно бир неделяда 4 күн, 5 күн тренировка кылып атабыз. Кечки мал, саат 6-ларда баштап, саат 8-9-га чейин тренировкаларыбыз болот. 3 саатка созулат. Ооба. Эң биринчи бизде разминкада башталат. Разминканы 1,5 саат кылабыз. Анан мына базовый упражненияларга өтөбүз. Подтягивание, отжимание брусьяларда. Вот. Анан сразу мына элементтерге өтөбүз. Мына сложный статический элементтер бар бизде. Бул азыр просто мындай 1-2 даярдоо азыр биздечи. Вот. Ошол бизде Жалал Абадта соревнованияларым өткөн, мына воркаут боюнча. Мен ошол спорттун лидеримин да, Жалал Абадтачы. Мен ошол спорту чыгарганмын атын. Вот, биз Бишкекке барып катышканбыз, международунда барып катышканмын. Өзбекстанда 2-нчи орунду алдым. Вот, ошо менен буюрса дагы ийгиликке жетебиз да, иншалла. Ошондо Жалал Абадка бул спорттун түрүн сиз өнүктүргөнсүз? Ооба. 2014-жылда баштап. Быйыл уже 9 жыл болот иншалла. Жок, эң биринчи акаларым мени өргөткөн. Менде Мустафа деген братаным бар болчу. Азыр ал кикбокска барат. Вот, Шахзат братан, Мустафа акалар, алар мени ушул спортко алып келген. Аларга чоң рахмат. Вот, азыр алар жардам берет мага ушул спорт боюнча бир ошибка кылсам. Вот, анан өзүм кызып калдым да ушул спорткачы, башталдым менде ошол элементтер, интернетте карадым, ошол Америкада балдар кылган элементтерди мен деле жасай баштадым да ошо. Бир өзүм уже 3 жыл бир өзүм тренировка кылдым.
Анан 2017-жылда балдар пайда болуп калды команда. Ошолор менен тренировка чогуу баштаганбызда уже чисто элементтерге иштеп калдык. Ооба, кыйынчылык болот, конечно, бул спортта травмалар сөзсүз болот. Травма, там мына жыглас бул спортта обязательно булар болот ушул спортта. Но, как говорится, никогда не надо сдаваться. Только алдыга караш керек. Балдар келип калды деп атпайсызбы? Алар ошо өздөрүнүн кызыгуусу менен же өзүңүз тарттыңызбы же кандай? Жо, алар өзү кызыгуу менен келип калышты ошо. Анан азыр көбү мына Москваларда катышат. Көбү азыр Бишкекте окуп, иштеп тренировка кылышат. Вот. Алар Жалал Абадка келгенде обязательно сөзсүз дагы чогуу тренировка кылабыз постоянно. И иншалла менде азыр мындай цель бар, иншалла мына спортточу бир зал ачылып коюп, иншалла ошол жерде балдар менен тренировка кылып, ошо типа тренер болот эдим да. Максатыңыз ошол болот экен. Ооба, иншалла. Булар кимдер? Булар менин шагирттерим, учениктерим. Кайсыл жактан келип, анан ушул жакка келип машык? Биз обычно Курманбек стадионунда тренировка кылабыз. Бизде Радбек Саратбаев деген зал бар ошол жерде. Сыртта турниктер бар, ошол жакта тренировка кылабыз. Анан Курманбек стадионунда тренировка кылабыз. В основном бизде ошол жерде болот. Бизде маттар жок, мисалы, чтоб азыр көп нерселерди көрсөтөт элек да, бизде просто мат жок да биздечи. Ошол үчүн биз аз-аздан көрсөтүп атабыз азыр. Вот. Булар менен уже 2019-20 жылда баштап уже чогуу тренировка кылып атабыз бул балдар менен. Булар международныйга пока бара элек. Бишкекте булар бизде обычно соревнование Бишкекте болот. Но быйыл мына Аброр деген врачкем ошол Бишкекке барат. Ошол жерде соревнование болот, ошол жерде ал катышат. Мен быйыл 26 февралда Өзбекстанга Ташкентке барып келдик. Ошол жерде экинчи орунду алдым. Кыргызстанда 3 бала бардык. Куба деген бала, Кутман деген бала бардык ошол жака. Вот. Биз кыргызстандыктар 2-3 алдык. Вот. Биринчи орун Өзбекстан бала алды. Вот. Эми иншалла кийинкисде буюрса Россияларга цель бар, буюрса Казакстан, Россияларга цель бар буюрса. Бул спорттун түрү негизи Кыргызстанда кандай да, орду кандай? Бул кандай сизге айтсам, бул өтө мындай эми жаш спорт да булчу, эми пайда болгон да бул спорт. Кыргызстанда бул 2013-жылда пайда болду да. Бишкекте пайда болду ушул спортчу. Анан секин мына Жалал Абадка өттү, анан Ошко өттү ошол спорт. И ошол менен кетти да. Азыр уже башка региондордо ham бул спорт бар да биздечи Кыргызстанда. Иншалла азыр эң биринчи менде азыр буюрса цель бар, мына диплом алышым керек. Анан буюрса бир зал тауып, ошол жерде обязательно турник коюп, маттарды коюп и балдарга тренировка берем иншалла. Ошону пока точно эмес, аны кайсы малда болот, но харакат кылам. Башка максат байланып тур да. Иншалла, ооба. Машам уже 3 жылдан бери бул спортко бандай ютубтардан көрүп ошондой үйрөнүп кызыгышты баштагам еще кичинекейимден бери бандай ошондой кинолорго кызыгат элем да, мындай секирип неме кыла турган. Башында баштаганда бандай паркур деген спорт менен баштап, кийин ушу менен тааныштым, братам менен кийин ошондой кылып таанышып үйрөнүп кеттик. Негизи интернеттен көргөн экенсиң да бул? Ооба, интернеттен көргөм, кийин андай анча деле турниктен неме болбойт элем, ушу братан тааныгандан кийин усердно турниктер менен неме кылып баштагам, кызыгышты. Убактым бош болгон болсо баарына ошо тренировкага уделять кылам, потому что менин целим именно ушу тренировкалардан заработок кылыш. Алда эми азыр ушундай соревнованияларда участвовать кылып, если буюрса ушундай чемпионат мира, анан кийин каскадерство ошондойлорго неме кызыгам азырча. Ошондой целдер. Давай. 2, 3.
У нас сейчас обзор будет это, короче, это отжимание на брусьях обратным хватом. Давай вот я тебе сейчас покажу. Мы же обычно вот так держимся, нет. Теперь надо вот так, таким образом держаться. Повтори. Ну, можешь 5-6 штук сделать. Бізде башталганда, короче, балдар баштайт, ошо бир 15 бала болчук. Жакында ошо болгон окуя, ал тренировканы катуу башталды. Баштаганда кийин кеткен көп балдар, неге билбейм, же мындай желаниясы жок болду, же билбейм ошол. Но мындай желание бар балдар мына ушул жерде азыр турат, ошол дагы мен жакын учениктерим бар, алар азыр Россияда жүрөт. Алар ошол Россияда машыгат. Вот. Буюрса жакында алар келгенде дагы чогуу мощный тренировкаларды баштайбыз. Вот. Мен просто айтканым, мындай жаштаргачы бул тренировканы кылгыла балдар. Ошол главное начать. И как орустар айтат го, главное не сдаваться, до конца идти к своей цели. Баштаган экен таштабак. Ооба. Но эң биринчиси, эң главный айтканым азыр чоң рахмат биз ата-энелерибизгечи, вот ошол бизди колдойт, бизге поддержка берет, ошол өтө ыраазыбыз ата-энелерибизде. Эң ошо самый главный. Көбү мындай типа бул спорт сал кыйыныраак да, бул спорт мындай көп мындай движениясы бар да бул спортта. Көп балдар ошол кыла албайт да ошол нерсени. Ошол үчүн көп башкалар борьбага өтөт, кикбокска өтүшөт. Вот. Чыдаган балдар деле до конца кетишет. Эми бул спортту ден соолук үчүн, эң биринчи ден соолук үчүн кылып атабыз да ошол спорттучу. Анан азыр мен учениким айтканы, вот зарабатывать эткени. Буюрса, если мисалы бул, если Кыргызстанда бул спорт алдыга кетсе, ошо уже акча тапсаң болот да бул спорттачы. А если ошол жерде болбосо, башка мамлекеттерде табат да ошол. Башка мамлекеттерде бул спорт өтө развитый спорт да. Бизде өтө мына турникте көп финтерибиз бар. Азыр бу жерде кылып ошолордо негизи бизде мат жок, шарт жок да биздечи, шарт жок. Ошол буюрса зал болсо, обязательно полный шартты ошол залга салабыз да ошол буюрса иншалла. Ошол залда уже смело матарды коебуз, батуттарды коебуз и ошолдо тренировканы баштайбыз, катуу баштайбыз иншалла. Биз азыр Нооруз паркында турабыз да. Бул жерден сырткарыда кайсыл жерлерде ушундай машыкканга болот? Анан Бизде азыр Жалал Абадта мындай эң мощный воркаут площадка азыр ушул жерде да мында. Анан МУКта бар, мектептерде бар. И биз кылган обычный жерде мына то есть мынасы Радбек Санатбаев спутникте бар ошол жерде. Но мен эң өзү биринчи баштаган жерим бул медколледж. Мен центр медколледжде баштадым да ошол. Ал мен үчүн номер 1 да ошол жайчы. Мен өзүм мына машинада иштейм, такси болуп иштейм вот. Бир аптада 5 күн сөзсүз тренировка кылам. 5-6 күн тренировка кылам, кечки мал.